Мен Өзгөн мамлекеттик кайракта сорт сыноо участогунун жетекчиси Көккөзовадан. Биздин карамагыбыздагы ушул участка 22 гектар кайрак жер. Ушул жерде бүт чет мамлекеттерден келген кылкандуу дан эгиндеринин сортторун сынайбыз. Негизинен бул жерде буудайдын, арпанын, көп жылдык чөптүн сортторун сынайбыз. Мисалы үчүн буудайдын 36 сортун сынайбыз. Ошо 4 повторунузда ошо 72 144 делянкада. Адан кийин арпанын 13 сорту, жаздык буудайдын 6 сортун, көп жылдык чөптүн 5 сортун ушул жерде сынайбыз. Эгилгенден баштап пышканга чейин бардыгын фенологический наблюдение жүргүзөбүз. Ар бир сорт боюнча фиксирлетип жазылат. Ошолордун негизинде бардыгы эгин жыйналгандан кийин бардык данныйлар менен кошо мамлекеттик сорт сыноо комиссиясына отчетко жөнөтөбүз. Буудайда эң негизги требование эмне? Клейковина болуш керек жакшы. Ошо клейковиналары мисалы үчүн мировой стандарт 26. 26дан ылдый болгон сорттор реестрге кирбейт. Себеби ундун сапаты жакшы болуш керек. Ошол үчүн андан башка натурный вес. Ар бир сортто ошо 750 граммдан кем болбош керек 1 литрде. Ошо сапаттарга жооп берген гана уруктар бардыгы госкомиссиядан өтүп реестрге киргизилет да. Менин азыркы участкада мына аяк биягы 3 гектардай Казакстандын ала тоо сорту турат. Мынабу Россиянын калым деген сорту бар. Кыргызстандын интенсивный Дордой 16 сорттор эң жакшы. Өзүнүн былтыркы жылы ушундай өтө ысык болгон күндөрү өздөрүнүн сапаттарын жакшы көрсөткөн уруктарды биз ушуларды бүтөн размерде көбөйтүп дыйкандарга предлагать этебиз. Бизде мисалы үчүн средства массовой информация эң чоң роль ойнойт. Мисалы үчүн бир телевиденияден берсе канча миллион адам угат, канча дыйкан угат. Ушунун жоктугунан биз бир чукурда кылган ишибизди башкалар билбейт. Информациянын жоктугунан. Мисалы үчүн биз өндүрөбүз, керек болсо ушул уруктарыбыз сатылбай да калат. Мына эми поледан көргөндө кандай сонун урук, кандай түшүмдүүлүк жакшына. Ошол үчүн средства массовой информациянын жоктугунан. Эгилген эгиндердин ичинде сугаты дагы бар, кайрагы дагы бар, күздүгү дагы бар, жаздыгы дагы бар, дууручка деп коет. Жазга да, күзгө да кеткен уруктар бар. Ушуну айрыкча биздин дыйкандар ушуларды көбүрөөк алса, мына эрте кар жаап койсо эге албай калат буудай. Ошону жазда эксе боло берет. Жазда эгилбей калганы күздө эксе болот. Ушуга көңүл буруш керек. Мисалы үчүн ошондой уруктар бизде бар. Ушуларды алса дыйкан күйбөйт. Анан ошону сугатка дагы болот, кайракка дагы болот, жазга дагы болот, күзгө дагы болот. Мындай универсальный уруктар өтө аз. Ошол бизде бар. Биз ата-энеден жаш калганбыз. Өзгөндө Гагарин атындагы мектеп-интернатта окуганмын. Жатак мектепте. Техникум болсо деле айыл чарбасы үчүн окуу да. Себеби мен айыл чарба техникумун өтө сыйлайм. Ошодон кийин калган бардык университет академияларды бүттүм. Бишкектеги Скрябинди бүттүк. Одан кийин Америкадагы университет агрокультурду бүттүм. Штат Айовада. Одан башка Москвада 10 жыл министр сельскохозяйстволарга бедевренин өстүрүш боюнча тренинг өткөзүп жүрдүм. Одан башка мынабу Краснодарский крайдын институт Ристе бир нече жолу лекцияларды окудук. Одан башка Албанияда, Турцияда, Грецияда, Англияда бүт алыгындай стажировкаларда болдук. Окуу жайыбыз ошо. Анан иштегенибиз ошо 50 жыл болуп атат, почти мен иштегениме. Мына бир эле айыл чарбасы иштеп атабыз ошо. Бизде бир кудай сактайт, бир будай сактайт эле буудай менен иштеп жүрөбүз.